Салам достор, барыңыздарга. Бүгүн сиздер менен дымдаманын рецепти менен бөлүшөм. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу болуңуздар. Эң алгач бизге керектелүүчү жашылчалардын баардыгын таза арчып, жууп алабыз. Казанга бир аз май куябыз. Артынан ич май этти салып, үстүнө туз сээп, атайын уйетүү үчүн приправа кошобуз. Андан соң жашылчаларды туурап, биринин артынан бирин салып, казанга жайгаштырабыз. Арасында туз сээп өтүүнү унутпайбыз. Эң акырында зелендерди майталап туурап салабыз. Артынан 2 дана лавровый лист жана жарым стакан суу куябыз. Капкагын жаап, жай отто 1,5–2 саатта бышырабыз. Мына достор, биздин дымдама даяр. Сиздер дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Эгер сиз каналыма каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, комментарий калтырып, лайк басканды унутпаңыз. Алдыда сиздерди абдан кызыктуу сонун рецепттер күтүп турат.